Саламатсыздарбы? Эмесе Кебошондо программасы. Президент Садыр Жапаров geçen günü Azatlık'a 1 saatlik intervью berip, жаңы конституция мен парламентаризм тууралуу, Райым Матраимов мен Камчы Көлүбаев жөнүндө, көп багыттуу тышкы саясат жана кошуна мамлекеттер менен болгон байланыштар тууралуу да айтып берди. Анын пикиринде парламентаризмге кыргыз коому даяр эмес болуп чыкты. Негизи эле биздин элибиз, жалпы элибиз. Анан саясатчыларыбыз бүгүнкү эң жогорку эшелондо жүргөн саясатчыларыбыз дагы парламенттик башкарууга даяр эмес экенин өзүлөрү эле көргөзүп койду. Мына ушул акыркы шайлоодо эле көргөздү да. Мына 2010-жылы эле көргөзгөн туура эмес система экенинчи. Балким биз бир 30 жылдан кийин болобу, же 40-50 жылдан кийин болобу, биз деле баягы парламенттик башкаруу болгон өлкөлөр сыяктуу биз дагы мына биз даярбыз деп барсак барып калышыбыз мүмкүн. Бирок жакынкы бир 15-20 жылда биз даяр эмес экенбиз ага. Жапаровдун айтымында Кыргызстан Борбор Азиядагы демократия аралы бойдон кала бермекчи. Ага эркин эмес деген баа берген эл аралык уюмдар болсо, өлкөдө журналисттер өлтүрүлүп жаткан жылдары аны жарым эркин деп мүнөздөчү. Ошол эле учурда Кыргызстан айланасындагы авторитардык мамлекеттер менен дагы мамиле түзүүгө тийиш. Анын үчүн болсо чек аралар ачык болгону жакшы. Keçe Özbekistan'a барган сапарыбызда да мына чек аранын бардыгын ачалы дедик. Мурдагыдай кенен кесир элдерибиз бири-бири менен катташып турсун дедик. Жаап албайлы минтип деп. 7 пунктубуз жабык экен, алардын баарын ача турганга сүйлөштүк. Мына бүгүн иштери жүрүп атат. Кудай буйрса Өзбекстан менен толук ачылат. А Казакстан менен дагы 2 апрелде мына ошо Кордай менен Ак жол постун ачканы турабыз. Кыргызстан азыр тишчи куч да чыгара албайт. Кошуна Өзбекстан болсо, өзүнө керектүү нерсенин баарын, учактарды да өндүрөт. Мурдагы кыргыз бийлиги пандемия менен байланыштуу жиберилген гуманитардык жардамды да уурдап жок кылган. Насыяларды болсо өтө ыңгайсыз шарт менен алган. Бирок азыркы бийлик тышкы карыздан кутула баштады, деди Жапаров. Анткени каражат кайдан алынып жатканын айтуудан баш тартты. Мамлекет менен мамлекеттин ортосунда келишим түзөт. Төлей албай калсаң же бир күн кечиктирсең анда могул проектини мен алам дейт. Мисалы ТЭЦ, түндүк түштүк жолу, датка кемийин деген. Ошолорго алганбыз да баарын мынакей ушунун баарын. Эгерде убагында төлөй албай калсак, анда башкаруу ошол тарапка өтүп кетет деп кол коюлуп калыптыр. Жапаров жогорку кеңештин 6-жыйымын мактап, 5-6 октябрдагы окуялардан кийин ал чачырап качып кетпей, керектүү мыйзамдарды кабыл алганын белгиледи. Айрым депутаттар Матраимовду колдогон митингтерге да катышып жатат. Бирок бул демократиянын белгиси. Ал эми Матраимов менен Камчы Көлүбаев камалсын деген АКШ алардан кем эмес Шадиев сыяктуу адамдарга башкалка берүүдө. Америка негизи кош стандарт саясатын жүргүзүп атат да. Мен ушинтип эле айтат элем да, кош стандарт. Көлбаев менен Матраимовду бер дейт. Биз соттойлу дейт да. Көлбаев дейт, наркобарон дейт. Бул өмүр бою түрмөдө отуруш керек. Биз соттойшубуз керек деп. Ошол эле мезгилде экөөнү сурап атат дагы, ошол эле мезгилде Шадиевди эмнеге бербейт? Шадиевден башка дагы 10 чакты биздин көптөгөн бир нече саясатчыларыбыз Америкада жүрбөйбү? Бирок Шадиев же Максим Бакиев сыяктуу кыргыз жарандары чет мамлекетке барганда ал жактын мыйзамдарын бузбайт эмеспи? Кыргызстандын мыйзамдарын болсо кыргыз соттору өздөрү бузуп жаткандыктан эч бир мамлекет эч кимди бул жакка бошоткусу келбейт. Ошол себептен өлкөдөгү бийликти катуулантуу маселеси чыгууда. Бирок бийлик бутактарын санаганда Жапаров кайрадан сотторду атабай калды. Убакыт көрсөттү. Бийлик бутагы баягы мындай вертикаль власти дейбиз го, бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да. Бүгүн мына бүгүнкү конституция менен 3 бийлик бар. Бул парламент, өкмөт, анан президент өзүнчө. Акыркы 10 жылда ушул 3 башка бийлик болгону баягы бюрократияны көбөйтөрүн, чечкиндүүлүк чараларды эч ким мойнуна албай турганын көрсөттү. Албетте, бийлик күчтүү болгону жакшы, бирок Жапаров айткандай ал жоопкерчиликтүү да болууга тийиш. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.